Ассаламу алейкум, ардактуу замандаштар. Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама YouTube каналы. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге Кара Суудагы Барак айылында сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көрсөтүп бермекчибиз. Аны эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен Кара Суудагы Сары Колот айылында турам. Сары Колот айылына келиш үчүн сиздер эгерде Ош тараптан келип аткан болсоңуздар, Кара Суу базарынын бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Ошол Кара Суу базарынан бул жака карап келип атканыңыздарда жолдун оң тарабында Сары Колот айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ошол жазуудан бул жака карап келе берсеңиздер, бул жер Сары Колот айылынын центри болуп калат. Жолдун оң тарабында Россия нефть заправкасы жайгашкан. Ошол заправкадан сиздер бул жака карап 200 метр келгениңиздерде сол тарапка кирип кетчү көчө бар. Барак айылына ушул көчө аркылуу барасыздар. Андыктан сиздер ушул көчөгө кирип, ичкериге түз 1 километр кире берсеңиздер, Барак айылына барасыздар. Анан эмесе жүрүңүздөр, эми кеттик. Ошол жактан дагы сиздерге адресин түшүндүрүп беребиз. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака карап келип атасыздарбы? Андыктан сиздер ушул эле жол менен келип атканыңыздарда, ушул эле көчө менен бул жака түз барсаңыздар, ушул көчөнүн аяк жагында кайчылаш жол бар. Оңго жана ошондой эле солго бурулуп кетчү көчө. Андыктан сиздер ушул кайчылаш жолдон оң тараптагы Мусабеков Дөөлөтбай көчөсүнө кирип, түз ичкериге 300 метр кире бересиздер. Сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үй мына ушул тарапта. Мына ардактуу замандаштар, мен жанагы көрсөткөн көчө менен бул жака ичкериге 300 метр киргениңиздерде жолдун сол тарабында мына ушул 4 бөлмөлүү жер үй сатылат экен. Азыр сиздерге ушул жер үй тууралуу бүт бардык маалыматын алып баяндап берем, жакшылап назар салып туруңуздар. Негизи бул үй 4 бөлмөдөн турат. Подвалы 2 бөлмө, жана ошондой эле биринчи кабаты 2 бөлмө. Жалпысынан 4 бөлмөлүү жер үй деп атасак болот. Подвалы пакса менен көтөрүлгөн, ал эми биринчи кабаты болсо, бул жакта камкыш менен көтөрүлгөн экен. Ал эми үйдүн крышасы шипыр менен жабылган. Жери 8 сотых. Условиясын айта турган болсок, урматтуу көрүүчүлөр, условиясы суу менен свет бар экен. Бул жакта арыкта суу дагы агат экен. Жана ошондой эле өзүңүздөр дагы бул үйдүн ичине кран коюп суу чыгарып алсаңыздар болот экен. Себеп дегенде бул жакта соседтери дагы ошондой суу чыгарып үйүнө суу киргизип алган. Азыркы учурда биз Барак айылында турабыз. Бул жаңы эле ачылган, жаңы эле адамдар көчүп келип аткан айыл. Бирок ошого карабастан бул жакта адамдардын саны көп экен. Бул жакта көбү көчүп келип, бул жакта көбү жашап атат экен. Азыркы учурда Барак айылынын ортосунда турабыз. Бул жакта көрүп атасыздар, үйдүн 4 тарабында тең адамдар көчүп келишкен, фундаменттер куюлган, бүт бардыгы даяр. Кошунаңыздар көп эле болот экен. Ал эми садик проблемасы, садик мектеп проблемасына келе турган болсок, бул айылда, Барак айылында садик менен мектеп жок экен. Бул жакта Сары Колот коңшу айылга барып, ошол жака балдарыңыздарды садик мектепке ошол айылга алып барасыздар. Бул жакта көчөсү жолу дагы тегиз экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жакта прожектор, жарык бергичтер, бүт бардыгы столбалар коюлган. Негизинен жакшы айыл. Жери 8 сотых, суу свет бар. Аны эмесе үйдүн ичине кирели дагы, сиздерге үйдүн ичин көргөзүп коелу. Үйдүн узун турасын айта кетейин сиздерге алгач. Үйдүн узуну 10 метр, ал эми турасы болсо 7 метр экен. Негизинен 10го 7 деп айтсак болот. Бул жактан биринчи биз подвалына киребиз. Подвалындагы өзүңүздөр эми бөлмө кылып жасап алсаңыздар болот. Бул жак подвал экен. Подвалы 2 бөлмөдөн турат. Биринчи кабаты дагы 2 бөлмөдөн турат. Сиздерге патологун көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз подвалында жүрөбүз. Стяжкасын дагы көрүп атасыздар. Стяжкасы бийик болуп, фундаменти бийик болгон. Фундаменти бийик куюлган. Жакшы. Аны эмесе кийинки бөлмөсүн көргөзүп коелу. Кийинки бөлмөсү ушундай болуп калат. Бул жактан киресиздер. Азыр тосуп коюптур бул жакта. Негизинен жакшы. Крышасы ушундай болуп калат. Аны эмесе үйдүн артын өтөлү дагы, арткы тараптарын дагы сиздерге көргөзүп коелу. Бул жакта көрүп атасыздар. Жол менен үйдүн ортосунда кеңир аралык бар. Жакшы, бул жакта форточкалар бүт бардыгы даярдалган. Айнек терезелерди кое берсеңиздер болот. Үйдүн арткы тарабы ушундай болуп калат.
Азыркы учурда чек аралары тактала элек. Кудай буйруса ушул жер, ушул үй сиздерге жаккан болсо, бул жакка келсеңиздер, бул үйдүн ээси сиздерге чек араларын көргөзүп, жакшылап түшүндүрүп коет. Азырынча жанагындай темирлер кагылып, өлчөндөй экен жерлери. Үйдүн аркы тарабын сиздерге көргөзүп коелу. Мына урматтуу көрүүчүлөр, үйдүн аркы тарабы ушундай болуп калат. Негизинен жакшы. Айнек терезелери дагы бар экен арт жагында. Абасы дагы таза, өзүңүздөр көрүп атасыздар, сонун экен. Жап-жашыл. Үйдүн аркы тарабы ушундай болуп калат. Жери 8 соток, суу свет бар. Мектеп садик проблемасы жок экен, мындай айтканда Коңшу айылга барат экенсиздер. Коңшу айылда мектеп менен садик бар экен. Азыр сиздерге ушул жер үйдүн баасын айтам. Жакшылап назар салып туруңуздар. Баасы, урматтуу көрүүчүлөр, 2 миллион 100 миң экен. Негизинен эми баасын албетте эле бир аз кымбатыраак айтат. Эми өзүңүздөр жашына алам, үй керек деп жашына үйдүн эси менен келип сүйлөшүшкөн болсоңуздар, жакшылап түшүрүп берет. Негизинен билесиздер, бардыгы эле арзан, негизи үйдүн баасын арзан койсо деле, бул жактан кайра эле арзан сурай берет да, любой адамчы. Ошол себептен үйдүн ээлери үйдүн баасын бир аз кымбатыраак айтат. Себеби жакшы түшүрүп беребиз депчи. Андыктан жакшылап сүйлөшсөңүздөр, албетте эле бардык сатуучулар жакшылап түшүрүп берет. Андыктан колдон чыгарбаңыздар. Бүт бардык маалыматын бердим. Эгерде кандайдыр бир маалыматты бербей калган болсом, кандайдыр бир жерин көргөзбөй калган болсом, бул жакка мен үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, тактап сүйлөшүп аласыздар. Үй сизге керек. Андыктан өзүңүз аракет кыласыз. Баасы 2 миллион 100 миң. Вариант жолдору жок дейт, только наличка экен. Документтери так экен. Просто бул үйдүн ээси шаардан үй алып атат экен. Ошол себептен бир аз акча жетпегендиктен бул үйдү сатып атат экен. Антпесе сатпайт экен эле. 2 миллион 100 миң. Өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.